Саламатсыздарбы, менин атым Адил. Мен Айылбанктын маалыматтар технологиянын өнүктүрүү боюнча адиси болом. Сиздерге бүгүн жеке кардарлар үчүн жасалган мобилдик банкинг жөнүндө бир аз айтып берейин. Мобилдик банкинг бул азыркы убакыттын талабына жараша кардарларга жеңилдик болсун деп банкка келип, кезекке туруп, убакытын коротпостон кардар өзү каалаган жерден, каалаган убакытта банктын негизги кызматтары менен колдонууга шарт түзүп бере турган продукт деп эсептелет. Кардарлар мобилдик банкинг менен колдонуу үчүн эки эле нерсе керек. Бул биринчиден мобилдик телефон же компьютер, экинчиси бул интернет. Кардар өзүнүн уюлдук телефонуна App Store же Google Play маркетинен атайын тиркемени жүктөп алып, же болбосо компьютер менен мобилдик банкингдин сайтына кирип авторизация өтсө эле банктын кызматтарына жол ачылат. Мобилдик банкинг менен кардар кандай кызматтарды алганга мүмкүнчүлүгү болот. Биринчиден бул эсеп кассалык тейлөөнү толугу менен алса болот. Кардар өзүнө эсеп ачып, жаап, ошол эсебинин оборотторун көрсө болот, канча каражат түштү, канча каражат кетти, канча каражат калды. Ошондой эле өзүнүн эсебинен же төлөм карталарынын ортосунда же өзүнүн эсебинен төлөм карталарынан башка кардарлардын эсебине же төлөм карталарына акча которууга да мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ошондой эле валюта алмаштыруу кызматтары менен пайдаланса болот. Эгер кардар акча топтойм, акча чогултам десе, өзү эле онлайн депозит ачып, өзүнүн эсебинен акча толтуруп турса болот. Ошол эле депозитиндеги канча акча чогулганын, канча пайыз топтолгонун онлайн көрүп турса да болот. Эл аралык акча которуу системалары менен, өлкө ичиндеги акча которуу системалары менен да колдонсо болот, акча алып, жибергенге дагы кардарлардын мүмкүнчүлүгү болот. Эгер кардар насыя алам десе, банкка онлайн билдирме чыгып койсо болот. Эгер кардардын насыясы бар болсо, ошо өзүнүн насыясы боюнча толук маалымат алып турса болот, жана ошол насыянын төлөмдөрүн автоматикалык түрдө төлөп турса да болот да. Андан тышкары коммуналдык төлөмдөр, ар кандай штрафтарды, мамлекеттик салыктарды жана башка ушуга окшогон төлөмдөрдү да онлайн төлөп турса болот. Андан тышкары мобилдик банкинг менен актуалдуу валютанын курстарын, алтын, күмүш, платина жана башка ушуга окшогон баалуу металлдардын баасын онлайн көрүп турса болот. Анан эгер мисалы кокус кардар картасын жоготуп алса, башка бирөө колдонбосун деп өзү эле мобилдик банкинг аркылуу блокко түшүрүп койсо да болот. Андан тышкары биздин мобилдик банкингде банктын жаңылыктары, азыр банкта жүрүп жаткан акция жөнүндө маалыматтар болот. Банктын кеңселери, банкоматтары кайсы жерде жайгашканын дагы онлайн көрүп турса болот. Азыркы учурда улам күн өткөн сайын банктын кардары болуш бул абдан жеңил болуп келе жатат. Биз болсо кардарларыбызга мындан ары дагы өзүбүздүн кызматтарыбызды ыңгайлуу болуш үчүн аракеттерибизди жумшап турабыз.